Ирандын АКШ Израиль менен болгон согушу уланууда. Ал эми ушул тапта АКШ менен Израиль Тегерандагы аскердик буталарга жана расмий мекемелерге сокку уруп жатышат. Тегеранда күчтүү жарылуулардын үнү угулуп, шаардын бир нече жеринен коюу түтүн өткөрүлүп жатканы тууралуу маалыматтар чыгууда. Айта кетсек, 28 февралда АКШ Иранга каршы Израиль менен биргелешкен ири масштабдуу аскердик операция башталгандыгын жарыялаган. Израиль жана Америка күчтөрү Тегеранга, анын ичинде Минаб шаарына, мектепке сокку урушту. Өч алуу максатында Тегеран жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик базаларына ракеталар жана дрондор менен сокку урган. Жардыруулар Абу-Даби менен Дубайда болгон. Иран АКШнын аймактагы 27 базасына жана Израиль армиясынын командалык имаратына сокку урулганын кабарлады. Ирандагы Джамкаран мечитинин үстүнө кызыл туу көтөрүлдү. Мечит Джамкаран күмбөзүнүн үстүндө кызыл туу илинди. Ирандык жалпыга малымдоо каражаттар муну жогорку лидер менен башкы кол башчынын төгүлгөн каны үчүн өч алуу белгиси катары мүнөздөшүүдө. Шииттик салтта кызыл туу канды жана кек кайтарууга чакырыкты символдоштурулат. Бул кадам аймактагы кырдаалдын чыңалуусун дагы бир ирет айгинелеп, коомчулукка түрдүү талкууларды жаратты. Аятолла Арафи жогорку руханий лидердин милдетин аткара турган кеңешке мүчө болду. Иранда шиялардын таасирдүү диниятчысы Али Реза Арафи жогорку руханий лидердин милдетин аткара турган убактылуу кеңешке кирди. Бул тууралуу мамлекеттик ИСНА агенттиги кабарлады. Аны көптөгөн бери Аятолла Али Хамениянын мураскери катары атап келишкен. Ирандагы диний окуу жайлары тармагын башкарган Али Реза Арафи 67 жашта. Анын атасы Мухаммад Ибрагим Рухолла Хамаинин жакын досу. Өзү 28 февралда өлтүрүлгөн Али Хамейнин ишенимдүү өкүлү болгон. Арафи Конституцияны коргоо кеңешине жана жогорку лидерлерге шайлай турган эксперттер кеңешине мүчө. Израиль менен АКШ биргелешкен аба соккуларын 28 февралда Иранга жасаган. Пакистанда демонстранттар АКШнын башкы консулуна басып киришти. Ирандын жогорку лидери Али Хаменияны каза болгондугуна тууралуу кабардан кийин Пакистандын Карачи шаарында нааразычылык акциялары башталгандыгын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматтарга караганда, нааразычылык акцияларынын катышуучулары коопсуздук күчтөрү менен кагылышкан. Кеминде 10 адам каза болгондугу айтылууда. Күч органдарынын кызматкерлери кырдаалды көзөмөлдөө үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонушкан. Пакистандыктар таш таяктар менен куралданып, консулдуктун имаратына кирип барышкан жана имараттын терезелерин талкалашкан. Ирактын Багдад шаарында чогулгандар АКШ элчилигине кирүүгө аракет кылып жатышкандыгы айтылууда. Иракта АКШнын элчилигинин алдында полиция менен элдин ортосундагы кагылышуу болду. Ирактын борбору Багдадда жүздөгөн демонстранттар көчөгө чыгышып, жашыл аймак делген өкмөттүк имараттарга жана чет элдик дипломатиялык миссиялар жайгашкан жерге, ошондой эле АКШ элчилигине чабуул коюуга аракет кылышты. Чет элдик басылмалар алар Ирандын жогорку лидери Али Хамениянын каза болгондугу тууралуу кабардан кийин нааразычылык билдиришип чыгышкандыгын жазышууда. Чогулгандар менен полициянын ортосунда катуу кагылышуулар орун алган. Маалыматтарга караганда, нааразычылык акциясынын катышуучулары АКШ менен Израилге каршы агрессивдүү урандыларды чакырып, аларды Иран лидерин өлтүрдү деп айыпташкан. Алар дипломатиялык кварталды кайтарып турган полиция кызматкерлерине таш ыргытышкан. Ирак полициясы коопсуздукту турукташтыруу үчүн жооп чараларын көрүүгө аргасыз болгон. Ал вакытта АКШ Иранга сокку уруунун видеолорун жарыялады. АКШ Иранга каршы жүргүзүлгөн операциянын кадрларын коомчулукка көрсөттү. Жарыяланган видеодо аскердик учактар кемеден абага көтөрүлүп, ракеталар учурулуп жаткан учурлар чагылдырылган. Маалыматка ылайык, операция деңиздеги аскердик күчтөрдүн катышуусунда ишке ашырылган. Расмий тараптар бул аракет коопсуздукка багытталганын белгилешүүдө. Ал эми аймактагы чыңалуу күчөп, эл аралык коомчулук кырдаалды
кылдатып байкап жатат. Азырынча Иран тараптан кеңири расмий комментарий берилет. Трамп Иранга болуп көрбөгөндө күч менен сокку ураарын эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп Тегарандагы сокку урса, Иранга болуп көрбөгөндө күч менен жооп кайтарылаарын убада кылды. Иран бүгүн абдан катуу мурдагыдан дагы катуу сокку урууга ниеттенип жаткандыгын жарыялады. Алар сокку урбаганы жакшы. Анткени эгер алар сокку урушса, биз аларга мурда эч качан көрбөгөн күч менен сокку урабыз, деди Трамп өзүнүн социалдык тармагында. Мурдараак Ислам революциясы гвардия корпусу Израилге жана АКШга каршы эң кайратуучу чабуулдары жасалаарын жарыялаган. Айта кетсек, 28 февралда АКШ Иранга каршы Израиль менен биргелешкен ири масштабдуу аскердик операция башталганын жарыялаган. Израиль жана Америка күчтөрү Тегаранга, анын ичинде Минеп шаарындагы мектепке сокку урушту. Өч алуу максатында Тегаран жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик базаларына ракеталарды жана дрондор менен сокку урган. Жардыруулар Абу-Даби менен Дубайды дагы болгон. Иран АКШнын аймактагы 27 базасына жана Израиль армиясынын командалык имаратына сокку урулгандыгы кабарланды.